Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бир топ күндөн бери түз эфирге байланышка чыга эле келем. Көпчүлүгүңүздөр издеп менин жеке кат коржунума кат жазып, ден соолугумду сурап, саламдуу убайыңыздарды жеткирип жатасыздар. Рахмат. Мен билем, мени күтүп көрүп аткан Смайыл деген аксакалыбыз баш болгон аксакалдар тобуна жалындуу ысык салам жолдойм. Москвада суук болуп атат, бир аз суук болгондо тумоолоп, анан кийин ушул келечек үчүн, адилеттүүлүк үчүн чуркап жүрөбүз. Бүгүнкү темабыз жогоруда жазгандай эле кыргыз элим али тарткылыгы өзгөчө экен. Өзүңүздөрдүн зөөкүр уулдарыңызды, зөөкүр кыздарыңыздарды күн карама, кошоматчы, уяты жок кези келгенде байлык, бийлик үчүн, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн, өздөрүнүн абийирин тургай, балдарынын, урпактарынын келечегин садага чаап жиберген элиңизди дегиле ушул элдин башын айлантып, элита болмуш болуп, өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп жүргөндөрдү дагы көп көрөт экенбиз. Ошолорду кечиргиле. Бүгүн менин бир тууган эжекем айтат да, бизнес жасасаң, сонун эле бизнес жасайсың. Башка иш кылсаң, керемет иш кыласың. Сага эмне кереги бар? Койчу ошолор эмне болсо ошол болсун. Кыргызстан дагы ушундай бир криминалдар менен соодалашкан, эки жүздүү, бети жокторду көрмөйүнчө дагы бышпайт окшойбуз, жөн эле кой деген сунушун айтты. Анан мен айттым, айланайын алтын эжекем, бизнесим менен акча таап, бизнесим менен жыргап, сиз менен тамак жеп, курсагымды тойгузуп, жеке кызыкчылыгым менен жүрсөм, менин малдан эмне айырмам бар деп. Урматтуу мекендештер, биз акыйкатсыздыкты көргөндө айта албасак, чындык үчүн чыркырап күрөшө албасак, келечек үчүн акыйкат сөзүбүздү айта албасак, биздин малдан эмне айырмабыз бар? Ошол эле Садыр Жапаровго дагы кайрылып айткым келип атат. Сиз баягы эле биримдик, мекеним Кыргызстан партияларынын штабтарында чуркап жүргөн кечээ эле Сооронбай Жээнбеков деп, мына сиз логотипти чыгарып алып, көк тамга менен кыргыз көчү жолун улайт деп жазып алып, көрүнгөн жерге акча кетирип, өздөрүнүн баннерлерин илип жүргөн Сооронбай Жээнбековдон, Атамбаевдон, Акаев менен Бакиевден эмне айырмаңыз бар? Эгерде сиз ушундай жеңил желпи криминал менен соодалашып, уруулар менен, деги эле ушу Кыргызстанды талкалагандар менен кучакташып, кол алышып бийликке барсаңыз, анда эмнеге бизди кыйнап, кумтөр маселесин көтөрүп, кол чогулткула деп, бизди оппозицияга түртүп, келечек үчүн күрөшкүлө деп өзүңүз тарбиялап коюп, эмне үчүн кыйнап кол чогулттурдуңуз эле? Адамдык абийириңиз кайда калды? Эгерде сиз дагы ушинтип соодалашып эле бийликке бара калсаңыз, акыйкат үчүн күрөшө албасаңыз, эмне керек бар эле ушунча адамдарды кыйнап? Эмнеге бизди алдадыңыз? Эмне үчүн кумтөрдө 1000 тоннадан ашык алтын бар? Биз канадалыктарды сотко беребиз, 7 миллиард долларды Кыргызстанга өндүрөбүз деп бизди алдадыңыз. Эмне себептен сиз Кытайга 70 тонну карматып жиберем деп атасыз? Сизге окшогон алдамчыларга дагы биз кыргыз 30 жылдап артка кетип, сизге ишенип отурабызбы? Урматтуу мекендештер, кечээ эле ошо мекеним Кыргызстан менен биримдик Кыргызстан дегиле канчалаган партиялардын 2000 сомун алдыңар, сатылдыңар, силердин аяңардан үмүткө окшогон чырактай жигиттерибиз өлдү. Дагы деле көзүңөр ачылган жокпу? Дагы деле админ ресурсту колдонуп, баягы эле бир кесе чыны, бир чыны шорпого, бир чыны чайгалдан олтурасыздарбы? Эртеңки тагдыр сиздерге баары бирби? Мына жерде мен эмне пост чыгарбайын, эмне сөз жазбайын, Фейсбукта келе калышып эле Садыр Жапаровду колдойм, Мадумаров сенин атаң,
сен Мадумаровду колдойсуң, уяты жок, өлүп кал дегендер каргышыңар, какпашыңарга ошол силерге окшогон акмактардын айынан Кыргызстан ушинтип 70-80 жылда артта калып кетти. Силерге окшогондордун айынан Кыргызстан оңолбой атат. Мен жакшы таныган, Кыргызстандын келечегин ойлойт ушул, мамлекетке жакшылык каалайт деп жүргөн бир эжекем бар эле. 2014-жылы президенттик шайлоодо Бабановду колдоду. 2017-жылы. Анан жеңичинен ал Бабановдун акчасын алды. Анан кийин Сооронбай Жээнбеков өтүп кеткенден кийин Жээнбековду колдоп калды. Бул намаз окуйт экен, ыйманы бар экен. Биз буга сын сөздөрдү жазбайлы, Кыргызстанды укмуш өнүктүрүп жиберет экен. Мугалимдер 26 миңден айлык алат экен, пенсионерлер 11 миңден пенсия алат экен. Силер эле каршы чыгып атасыңар. Кичине мүмкүнчүлүк берели да, деп чыкты ошол эжекем. Ошол эжекем кечээ парламенттик шайлоодо биз оппозициябыз деп жүргөн жалган айтып, элдин көңүлүн бурдуруп, парламентке барабыз деп аткан бир партияга кошулду эле. Бүгүн болсо эми Садыр Жапаровду колдойм деп чыкты. Демек, орун алмашкан менен сумма өзгөрбөгөндөй эле, Жээнбековдун орду алмашканы менен эле ошол эле кыргыз көчүн жолу улайт демекчи эле. 30 жылдан бери Кыргызстанды талкалап кетип аткандардын жолу уланып атыптыр. Биз мына 2 айдан бери президенти жок эле жашап атпайбызбы элдер? Эгерде Жээнбеков кетсе деле биз жашай берет экенбиз го. Ошого окшогон президенттердин бизге эмне кереги бар? Акыйкаттыкты, чындыкты айтсаң көтөрө албаса, сага каршы сүйлөсө, башы көзү айланып калса, ошондой адамдарга эмне деп айтар элеңиздер? Сен акчага сатылып кеттиң, сен алып кеттиң дейт. Мен акчага силерге окшоп, акчаны алып, агитатор болуп чуркаганым жок. Силерге окшоп 2000 сомго сатылганым жок. Кичине ойлонуп жазгылачы. Мени сөздөрүм жакпаса, көрбөй эле койгулачы. Мага вообще комментарий жазбагылачы. Менин баракчама кирбегилечи. Чындыкты айта албасаңар, чындык деп чуркай албасаңар, адам катары жашаганда эмне пайда? Бизге ата-энебиз башыңа кылыч келип турса да чындыкты айткының деп үйрөткөн. Ошондуктан мага башыма пистолет такап турасыңарбы, кылычыңарды такайсыңар, мен чындыкты айта берем. Эгер чындыкты көтөрө албасаңар, бир кезде Садыр Жапаров айтмакчы, кулагыңарды жаап отургула. Урматтуу мекендештер, баары бир жүрөгүндө акыйкаттык, чындык деп сакталып калганда көпчүлүк мекендештерди мен байкап атам. Баары бир көбүрөөк мага колдоо көрсөтүп, жекелигиме жазып, ар дайым ушул мага тез чыгып тур деп кайрылып атасыздар. Ооба, мен чындыкты ар дайым айтып чыга берем. Мен колдогон инсан президент болобу, болбойбу, мага айырмасы жок. Анткени мен кызмат үчүн, ал президент болуп калса эле кызматка барат, же болбосо кандай десем, анын жеке жашоосу оңолуп кетет деген үчүн эмес, кыргыздын жашоосу оңолот, Кыргызстан өсүп өнүгөт деген тилек, ой, максат менен колдоп атам. Эгерде элибиз ошону каалабаса, баягы эле 30 жылдап бири-бири менен кучакташып, бири-бири менен өбүшүп, кыргыздын жонунан кайыш тилип, кыргызды алдап, дагы эле добушун сатып алып, коркутуп, өзүнүн оппоненттерине каршы ар кандай провокацияларды уюштуруп, интернеттен фейктер менен троллдорду жалдап алып, уруп, согуп, уят сөздөрдү жазгандарды колдойм десеңиздер, анда ийгилик болсун аларга дагы. Бул Кудайдын ыраазычылыгы үчүн экендигине. Себеп дегенде, акыйкатсыздык болуп атканда, жок дегенде колубуз менен токтотолу, колубуздан келбесе, чындыкты чыркыратып айталы. Чындыкты чыркыратып айтып атсак дагы укпаса, анан эртең билгениң жаса деп кол шилтеп Кудайга салып коебуз. Ошондуктан чындыкты айткан, чыныгы кечеги мекеним Кыргызстан, биримдик Кыргызстан деген партияларга иштегендер, ортоң колун көрсөткөндөр, дегеле кыргыз эмне болсоң ошол бол. Биз эле кландашып,
куда сөөк, агайыны болуп кучакташып жатып калгандар партиясынын кандай десем, партиясы менен биргеликте бийликти узурпация кылып алгандар өз билгенин түбөлүктүү жасай бербейт. Биз алардын көзүнө сайып чындыкты айтып турабыз. Эч качан коркпоңуздар, чындык үчүн күрөшө бериңиздер. Биз ар дайым чындыкты айткандан качпайбыз. Баары бир күн акыйкаттык жеңет. Сак саламатта болуңуздар.